Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Украинанын Ан-26 учагы Запорожье облусуна кулап түштү. Запорожьенин Вольнянский районунда Украинанын Ан-26 аскердик транспорттук учагы кулап түштү. Бул тууралуу чет элдик басылмаларга, булактарга жазып чыгышты. Анда техникалык каттамды жасап жаткан Ан-26 учагы Вольнянский районуна караган. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсыктан бир адам каза болду. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Украиналык басылмалар өз кезегинде Ан-26 учагы атып түшүрүлбөгөнүн жазышты. Булак суперкейчи. Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативинен 12 айдын султаны болгон Ыйык Рамазан айынын урматына 30 күндүк сонун акция. Ыйык Рамазан айынын 2-10 күндүгүнө бир жолку кызмат акы турак жайга 2%, бизнес каржылоого 3%, автоунаага 4%. Ансар кооперативи Ыйык Рамазан айы менен бардык кыргызстандыктарды куттуктайт. Бул акция Кыргызстан боюнча бардык бөлүмдөрдө актуалдуу. Убакыт аз эле калды. Акцияга қалыңыз. Өзбек дипломаттары Киевке кайтты. Өзбекстандын Украинадагы элчилиги 22 апрелден баштап Киевдеги ишин толук жандандырды. Бул тууралуу расмий Ташкент маалымат таратты. Орусия Украинага басып киргенден кийин көп мамлекеттер элчиликтердин Киевден башка жакка көчүргөн. Өзбекстандын дипломаттары убактылуу Львов шаарында иштеп жатышат. Мурдараак Британия Украинанын баш калаасы Киевдеги элчиликтин кийинкиси аптада кайра ача тургандыгын өкмөт башчы Борис Джонсон билдирген. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. Андан бери Украина миңдеген жайкын тургундардын жана аскерлердин өмүрү кыйылды. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, согуш башталгандан бери 5 миллиондон ашуун украин жараны чет өлкөгө качты. Орусия Москва крейсеринде бир адам каза болгондугун билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Москва ракеталык крейсеринде өрт чыгып, бир адам каза болгонун, 27 киши дайынсыз жоголгондугун билдирди. Калган 396 экипаж мүчөсү аймактагы Кара деңиз флотунун кемелерине эвакуацияланганын Интерфакс аталган мекемеге таянып жазды. Орусия инакцияланган алып Севастопольдун губернатору Михаил Развжаев крейсеринде генерал Иван Варшуевдин өлгөндүгүн айтты. Бул ысымды 5 күн мурун азаттыктан Украин кызматынын журналисттери дагы аныкташкан болчу. Коргоо министрлиги каза болгондордун жакындарына дагы дайынсыз жоголгондорго жардам көрсөтүлүп жаткандыгын маалымдады. Буга чейин орус тарапка кемеден бардык экипаж эвакуациялангандыгы жабырылган. Кийинчерээк крейсерде кызмат өтөгөн матростун туугандары каза болгондун жана дайынсыз жоголгондугу тууралуу айтып чыгышкан. Орусия Кара деңиздеги флотунун флагманы деп саналган Москва крейсери 14 апрелде чөгүп кеткенин расмий маалымдаган. Орус тарап кемеде ок-дарыларды жарылуусуна улам өрт тутанып, андан крейсеринде корпусу жабыркап чөгүп кеткендигин билдирген. Булак Азаттык. АКШ жана Европа биримдиги Орусиядан мунай импортун чектөөнү сүйлөшүүдө. АКШ жана Европа биримдигинин расмий өкүлдөрү Еврошаркетке Орусиядан мунай импортун чектөө жана Москванын чийки зат сатуудан алган кирешесин азайтуу жаатында мүмкүн болгон чараларды талкуулап жатышат. Бул тууралуу Bloomberg анонимдүү булактарга таянуу менен билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн максаты Орусиянын президенти Владимир Путинге карата эң күчтүү соккуну аныктоо экендиги кабарланды. Мамлекеттердин талкуусунда сунуштарды киргизилиши ыктымал. Биримдикте мунай импортуна тыюу салышы чийки заттын кеңсесин кабатташыгын алып келет жана Кремльге көбүрөөк киреше келтириши мүмкүн. Буга АКШ тынчсыздануусун билдирген. Bloomberg маектештеринин биринин айтымында Евро биримдикке мүчө өлкөлөр дизелдик отунга жана башка продукталарга эмбарго салууга караганда мунай экспортун чектөө боюнча консенсуска жетиши оңой болчу. Булак Азаттык. Владимир Путин Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугат. Россия президенти Владимир Путин буунун башкы катчысы Антонио Гутерришти кабыл алат. Бул тууралуу РИА Новости Россия Федерациясынын башчысынын маалымат катчысына таянып жазып чыкты.
Песков билдиргендей, Гутерриш Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуу үчүн 26 апрелде Москвага жетти. Шейшемби күнү 26 апрелде Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушуу үчүн Москвага Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш келет. Аны Россия Федерациясынын башчысы Владимир Путин дагы кабыл алат деген ал. Буга чейин Гутерриш Украинадагы жаңжалды токтотууга чакырган. Булак Назар Ньюс. Маданият министрлиги Орусиянын Донбасс тууралуу тасмаларын көрсөтүүгө уруксат берди. Маданият министрлиги Орусиянын Донбасс тууралуу даректүү тасмаларды көрсөтүүгө уруксат берди. Бул тууралуу Маданият министри Азамат Жаманкулов 21 апрелде депутат Марлен Маматалиевдин суроосуна жооп берип жатып парламенттин жыйынында билдирди. Маматалиев Орусияны стратегиялык өнөктөш дегенибиз менен эмне үчүн Кыргызстанда Орусиянын тасмаларын көрсөтүүгө уруксат берилбей жатат деп сурады. Орусия мамлекети «Время правды» деген конвестициялык өткөрөйүн деп 1-2 НПОчу кыйкырып, муну жокко чыгарып жатыптыр. Коркутуулар түшүп жатыптыр. Эми биз күндө ата мекендик согушту жокко чыгара албайбыз. Ал биздин тарыхыбыз. Ошондой нерселерди көрсөтөйүн деген каршы чыккандар бар экен. Ошого көңүл буруп койсоңуз, өзүбүз айтып жатабыз. Биздин стратегиялык өнөктөш деп, бирок ушундай жөнөкөй эле кино көрсөтөйүн десе, тоскоолдуктар болуп жатыптыр. Тапшырмаларды берип карап койсоңуз, деди Маматалиев. Бирок бул кинофестивалда көрсөтүлө турган тасмалардын ата мекендик согуш менен байланышы жок. Алар өзүн өзү таанып алган. Дер менен Лерге арналган. Алгач фильм келгенде контенттин ички мазмунун карап коюшубуз керек да. Комиссия түзүлүп, ача пикирлер колдонгон көрсөтүүнү токтотуп турганбыз. Бирок кечээ уруксат берилди деп белгиледи ал. Ошондой эле министр азаттыкка маек куруп Донбасс тууралуу орус тасмаларын Кыргызстанга көрсөтүүгө уруксаатты кино департаментинин эксперттик комиссиясы бергендигин айтты. Булак Клуб Азия. Польшада көмүр шахтасындагы кырсыктан кийин 10 шахтер жоголду. Польшанын түштүгүндөгү Завьювка шахтасында катуу жер титирөөдөн байланыш үзүлгөн. 10 шахтерду куткаруучулар издеп жатышат. Бул тууралуу кененирээк кылган СЖВ Групп компаниясынын басма сөз кызматы 23 апрелде билдирди. Окуя саат жергиликтүү убакыт менен 3:40 900 метр тереңдикте болгон. Кырсык болгон жерде 52 жумушчу бар эле. Алардын 42си өздөрү сыртка чыгышкан деп айтылат билдирүүдө. Шаршемби күнү дагы эртең менен Польшанын түштүк батышындагы Пневек көмүр кениндеги метан жарылып, ондогон шахтер урандылардын астында калган. Куткаруучу операциясы башталгандан кийин экинчи жарылуу 5 адам ичинде 1 куткаруучу каза тапкан. 20га жакын шахтер катуу күйүк алып ооруканага жаткырылган. Шахтада калган 7 кенчинин тагдыры белгисиз. Булак Азаттык.